Секирип кубанып, Өзбекстандын арбазасына топ киргенде өлкө башындагылар кубанып, кол алышып, эмоцияларын жашырышкан жок. Эсеп азыр 2-2, биринчи тайм аяктады. Kyrgyz Republic by player number 12. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кыргыз мушкери Самат Абдырахмановдун 2023 жылдын 11 ноябрында болгон азербайжандык мушкер Эмиль Наврозов менен беттеш алдындагы видео тасмасы кызуу талкууга алынууда. Я далек от этих вещей. Я далек от этих вещей просто, но стоит, да я далек от этих вещей. Я не любитель руками махать перед боем. Просто когда не уверен говоришь, дрожит, у тебя глаза бегают, у тебя колени дрожат, понимаешь? Давай решим здесь. Да прямо сейчас. Давай, прямо сейчас решим. Давай, ответь сама. Ответь. Закончили. Все. Садыр Жапаров Борбор каладагы Баластан бала бакчасына барды. 1995 жылы Мадина жоопкерчилиги чектелген компаниясы Чыгыш Пешкичи районундагы бала бакчаны аз акчага мыйзамсыз сатып алган. Анын ордуна Прада, эс алуу борбору жана спорт залы пайда болгон. Быйыл объект кайра мамлекеттин менчигине кайтарылды. Баластанда капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, 600 балага ылайыкташкан. Окуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Бала бакчада спорт зал, чечинүүчү, оюн зоок жана уктоочу бөлмөлөр, ашкана, медициналык стем билим берүү кабинеттери бар. Өзүңүз бул жерде турасыз? Өзүмүз жерде. Жакшы эле болуп калдыбы, ыңгайлуу болуп калдыбы? Абдан жакшы. Аябай жакшы. Кандай экен эме шарттары? Жакшы элеби? Мэрия мактоого татыктуубу же сынга кабылабы? Жакшы болсо болду. Канча 700 баланы кабыл ала аласыңарбы? Так, бизде азыр бүгүнкү күндө 600 баланын заявкасы бар, уже бүгүн 600га жетип калды. Бизге акыркы бергенде 548 эле, бүгүн 600га жетти. Негизи проекттин мощносту 280 эле. Бирок биз жана жаңы ыкмаларды колдонгон үчүн биз деген мына 700ге чейин жеткирген. Жеткизсеңер болот, батыра аласыңар. Батыра аласыз. Азыр 111 бала фактически келип атат, бирок эме документтер топтолгон сайын көбөйөт. До заявка 600 баланыкы бар. Bunun тарыхын билесиңер да, мурда? Ооба, билем. Илгери садик болгон, бала бакча болгон. Анан менчиктешип кетип, анан кийин түнкү клуб болгон, сауна болгон. Анан мына улуттук коопсуздук кызматы кайра алып туруп, анан мына ушундай кылып балдарга шарт түзүп койду. Ошону менен бирге ушу тегеректе жашаган эн аталарга да андай алыска ташыбасын, балдарын жакындан алып келип турсун. Эмне суроо талаптарыңар бар? Барбы суроо талаптарыңар? Кийин кайра частныйга өтүп кетпесе эле болуп болгон. Бийлик алмашкан сайын өтпөйт эми. Пока биз турганда өтпөйт. Рахмат. Бала бакча ойдон калат, эми бул өмүр бою бала бакча ойдон калыш керек. Бул азыр муниципалдык мэриянын балансында эч качан бул чыгымга учурабайт, банкрот болбойт дегендей. Силер төлөп атасыңар да, туурабы? Канчадан төлөйсүңөр бир балага?
1200. Ошо муниципалдык болгон үчүн да арзан да 1200. Жекеге канчадан алып барып жүрөсүз? 15 апарып турам, кийин башка госкодан алып баргам да. 15 миңге апарат эле. Ал жерге 1200гө берет. Мына шарт деген ушул. Энаталарга балага деген шарт түзүп берүү деген ушундай болот. Рахмат. Суроо талаптарыңар жок болсо анда бир кыдырып чыгып кетейин. Кут болсун жаңы бала бакча. Кандай болуптур эме? Эми проект ремонт болуптур. Оңдо түздө иштейт. Музыкалык 2 залыбыз бар. Биринчи этажга балдарга, экинчи этажга өзүнчө. Ушунусу жакшы да. Биринчи Эмелерди көрсөтүп бериптир. булар назначениялар көрсөтүлөт. Бул көктөр белгиси эшикке чыгабыз деген. Көктөрчү. Акта музыкальный зал. Атемелеге подсказкада. Биринчи кабатта 5 купабыз бар. Бул биздин тартабыз. Кана балдар? Учрашабыз. Так, туруп учрашабыз. Саламатсызбы? Жакшыбыздар экен го. Экөөс тилинде булдук бар. Балдарга Алла киргизип койгон, аны чыгап бирде эффективность көзүнө ошо аябай жакшы. Потому что 2 саат токтойбуз да. Биз ошону киргизбедик. Башка жеке садиктерге дагы ошондо биз канча баланы дагы экесе кабыл алдык. Мурда болсо 2-3 комнатаны целый спальный кылып койчу экен. Ана мен айттым, андай кылбай японский методду колдонбойлубу? Давайте деп туруп 2 жыл айтып баран тапшырмай ушундай. Бияк 2,5 эсе. 2,5 эсе. Балдарны 320 ман алып келет болмой. Сен 600'ду кабыл аласың ошол жерге. Ушул алдардан нетинде алсаң болот. Биякта дагы экинчи кабат. Ой, жакшы балдар экен го. Канча жаштан? 5-тен 6-га кеткен. Ой, азамат кыз экен го. Тайман бала. Биякта сен багында кабинет курдук. Азыркы заманбап. Биякта алгоритмика, и основа программирования, балдарыбызды кодовый карточка менен иштеп. Иштеп көрөсүзбү? Иштеп көрүшөт да. Кодовый карточка менен даяр, ссылка жетиш үчүн. Чекурчак, биякта мультипликационный дагы шартыбыз бар. Балдар өзүнүн үнү менен каалагандай менен. Анан узунчу экрандан көрсөк болот. Биякта болсо кинезиологиянын алгачкы фундаменттарын көрүп турсак болот. Бала бакчада масштабын үйрөтүп баштасак керек. Математика, конструирование. Сарым Кожоевич, биздин балдарды сизге даярдап койгондой бар эле. Жакшы экен. Өзүңөр жасадыңарбы? Ооба, өздөрү жасады. Маектерибизди беребиз, Чоң рахмат. Өкөмөн 2 белек алайын. Музыкальный автомда экинчи этажга. Ашпустура жашаган, биз келгеш бакчага, табигара эделе, биз соны бакчада. Үшкө өйдөн башкача жолунду унжай салып, кантип болбо тыйдаска.
жакшы кыздар турабы? Кыйын таланттуу кыздар экен. Таланттың аркасында берсин, макулбу? Жакшы тургула. Саламатчылык. Жакшы кыздар экенби? Кана балдар силер өзүңөр айтып бергилечи биздин урматтуу президент Нурсултан Нурбажаевичке. Кана айтып берчи Нурсултан турабы. Бул эмнеке? Өзүң жасадыңбы? Илгери чоң ата, чоң апаларыбыз ушул боз үйдө жашашкан. Боз үй кышкысын жылуу, жайкысын салкын болот. Боз үйдүн оң жак бетинде апалардын буюму турат, оң жак бетин сол жак бетинде аталардын буюму турат. Ортодо очок, төрдө сандык, сандыктын үстүндө төшөктөр жыйылып турат. Ой азамат. Азаматсың. Көп балдар азыркы учурда унутулуп бараткандыктан унутпаш үчүн биз деген ушундай боюп, оңго, солго жанакындай митингдикте багыт алууну беребиз да. Бала бакчадан баштап эле ушинтип үйрөтүп койсо эң сонун болот. Кандай сен айтып берчи, бул эмнени түшүндүрөт? Бул чүкө койдун жилигинен алынат. Бул чүкө менен өңдөрдү, түстөрдү, оң, сол дегендерди үйрөнөбүз. Жоқ, бүт себілген. Анан бир эмеси бар экен, что-то байкаганыбыз көп жанагы слив болуп, эметкен жерге чөп чыгып тур, мындай чыкпайт. Азыр суу токтоп калды. Ооба. Көп молодцы. Жакшы. Сонун жасапсың. Жасаса болот экен.